Саламатсыңарбы, кымбаттуу жомок армандар, саламатсыңар менин эң жомокту жакшы көргөн досторум, кыздар, балдар, жомокту жакшы көргөн ата-энелер. Мына биз кайрадан жомок айтып, силер менен жолукканыма аябай кубанычтуумун. Бүгүн мен силерге кубаш менен ач көз чал деген жомокту айтып берейин деп келдим. Эмесе жомокту баштайын. Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен. Илгери өткөн заманда бир кемпир менен чал жашаптыр. Алардын балдары жок экен. Чалы аябай жалкоо экен. Чал жалкоо экен, иш кылбайт экен. Аякка жамбаштап, көлөкө жерге жамбаштап иш кылбайт экен. Кемпир аябай эмгекчил экен. Аябай татамал экен байкуш. Уйду саап аткан, камыр кылып аткан, эшик шыпырып аткан, отун терип келип аткан, иш кылып үйдөгү тириликтердин баардыгын кемпир кылат экен, чал эчтеке кылбайт экен. Чал байкуш үйүнүн ичин тазалап бүтүп, кир коогун жууп бүткөндөн кийин нанын жаап коюп туруп, анан отун терчкен. Илгери азыркыдай көмүр жок. Адамдар жалаң куурап калган шактардан, жоксо катып калган малдын тезектеринен терип келип от жага беришкен да. Ошентип анан ал убакта кемпир чыгып алып туруп, талаадан мал жайылып кеткен жерлерден тезектер эткен, жоксо жыгач издеп таап келип, ошолорду отун кылып көтөрүп келип, үйүнө алып келип, баягы тамак кылышкан. Бир күнү кемпир дагы ошентип отун тергенин тоого чыгып кетет экен, баягы үйүнөн алыстап. Кырдан кырашат экен, кырдан кырашып, бир топ жерге барып калыптыр. Бир жерге анан бир кырдан үстүнө ачып элеп караса, тетигинде баягы немеде бир жерде бир боз үй турат экен. Коро турат экен. Бу кимдин коросу болду экен? Барайын. Баягы отун терип жүрүп бечара чарчап, суу саап калганда. Анан баягы үйгө барыптыр. Үйгө барса чакырыптыр. Үрүп чыккан ит жок экен. Эшикте мал жок экен, эч ким жок экен. Үйдүн эшиги ачык турат экен. Тоо дептир. Анан үйдүн ичине эшикти ачып, ким бар? Ким бар айнанайын? деп кирсе, үйдүн ичинде эмне экен? Эч ким жок экен. Бирок үйдүн ичиндечи чоң дасторкон жайылып турат экен. Дасторкондо укмуштай сонун тамак аштын бардык түрү бар экен. Апапак сонун нандар бар экен. Борсок. Тамактын бардык түрү бар экен. Баягы тамактын жыты кемпирдин мурдун жарат экен. Курсак ачкан киши анан деткен, эшикке чыгып дагы карайт экен, ким бар деп, кимни? Эч ким жок. Бир жак аяк карап тур, жок. Бирок курсак аябай ачканда сусаган. Анан айтты, курсагым ачып кеттим, ээси жок экен, ээлери кайда кетти экен? Ээлери жок болсо мени кечиришер. Ар бир тамактан бир эле кашыктан жейин. Сорподон бир кашык, эттен бир тиштем, казыдан бир тиштем, ушундай кылып туруп, баягы тамактардын бардык түрүнөн бирден жесем курсагым тоет да дептир. Анан баягы колун жууп келип, баягы үйдүн ичинен кыдырып, не кыла баштаптыр? Нан жеп көрүптүр. Биринчи, таамыкмыш экен. Анан борсоктон жеп көрүптүр. Каттамадан жеп көрүптүр. Чабатыдан бир тиштемден, бардыгынан оокаттардан бир кашыктан жеп чыкканда кемпирдин курсагы аябай төрүптүр. Анан толтура баягы кымыз бар экен, ошодон бир чыны кымызды ичиптир. Деп дагы эшикке чыкса, дагы эч ким жок. Коем, булардын тамагын ооз тийип койдум, эч ким жок экен. Куруп жөн эле кетип калсам уят. Жок дегенде эшиктерин шыпырып коеюн дептир дагы. Баягы кемпир анан кийин күн кечтеп калган экен, кечтей баштаган экен, үйүнө кетейин деп. Анан баягы шыпыргысын алып алып туруп, баягы үйдүн ичин бүт бардыгын тазалап, шыпырып, анан эшиктин алдын шыпырып атса, мына ал тоо жактан эмне экен? Кой эчкилер маарап жөнөптүр, келип калыптыр. Ээси келип калган турбайбы? Мен ушинтип бир туура эмес иш кылып койдум эле, байкуш немеден бир кечирим сурап коеюн эми ээсинен дептир дагы. Күтүп туруптур. Койлор келип туруп эле корого кириптир. Бардыгы кой эчкилер ошол жерге туруп калыптыр. Анан койлордун аркасында бир текеси бар экен. Текенин эки мүйүзүнүн ортосуна мынандай жерге эмне экен? Мына жерде бир баш келиптир. Куу баш. Куу баш түшүнөсүңөр да. Биягы колу буту жок, томолок баш экен да. Катып калган. Бирок ушу баягы эки мүйүздү мынтип кармалып эки мүйүздүн ортосунда келиптир дагы. Корого киргенин корого кир, көгөнгө байланганын байлангын, саала турган эчкилер, кой эчкилер саалгыла, сүттөр
каймак сүт болуп бөлүнгүлө, айрандар сүзмө болгула, сүзмөлөр курут болгула деп баягы кубаш бакырат экен. Кемпирдин оозу ачылып калат экен кубашты көрүп. Айланайын Кудай, бул эмне бала деп. Ошентсе көгөнгө байлангыла дегенде эчкилер койлор патыр эле байланып калды. Өзү эле сыйкырды экен да. Саала турганыңар салгыла десе, чакалар чырык келиптир. Койлор эчкилер өздөрү салыптыр, сүт толуптур. Баягы барып эле айран болуп калыптыр. Бир жагы сүт, бир жагы айран, бир жагы каймак. Анан кемп баягы бүткөндөн баягы текенин башынан баягы кубаш башынан эки мүйүзүнүн ортосунан секирип түштүр да. Тирилиги түгөнбөгөн байкушум. Биз менин үйүмө конок болуп келген экенсиң, жакшы. Анан кийин эшигими да сонун кылып таза кылып сүпүрүп коюпсуң. Жүр үйгө дептир. Кирдим айланайын кубаш. Мен неме кичинеден ооз тийип койдум дептир. Ооз тисең эми жакшылап отуруп же, таанышып алайлы, келиңиз дептир. Келиптир. Үйгө кирсе, үйдүн боз үйүнөн эмне турган экен? Жип мындай салаңдап боз үйдөн түндүктөн бир жип түшүп турат экен. Жипте бир эт байланып турат экен. Анан койдун куйругу байлап, куйрук. Эт менен куйрук салаңдап байланып турат экен. Анан кийин баягы кубаш эттен кесип туруп казанга таштаптыр. Майдан кесип туруп казанга таштаптыр. Быж этип туруп эле эмне болуптур? Казандагы баягы эт өзүнөн өзү бышып, ар түрдүү тамак болуп калыптыр. Ана ай бул эмне деген эт, бул эмне деген май дептир. Бул ырыскынын башаты дептир. Эгерде сукулдабай, ушудан бир эле оокаттык кессең, бир адамдын өмүрүнө жете турган береке бар бул эт менен куйрукта, сукулдабаса дептир. Ошон бир тамакка ылайык кессең, ошо бир казан оокат боло берет. Күндөгө канча маал кылсаң, сукулдабасаң, ошол ырыскынын берекеси дептир. Анан кемпирди чай менен утат. Болуптур, мен эми үйүмө барайын, айнанайын жакшы кал дептир. Болуптур, жакшы барыңыз дептир. Анан кемпир үйүнө келиптир. Каякта жүрөсүң? Мен ачкадан өлөйүн дедим го. Деп баягы чал эмне кылат? Кемпирин уруша баштаптыр. Ай, Абышка. Не болду? Мен бир шундук көрүп келдим. Бир жерге барсам, бир короо бар экен. Ал жерде бир үй бар экен. Үйдүн түндүгүнөн бир санет, анан бир койдун куйругу илинип турат. Ошодон бир оокатты кесип алып туруп казанга салсаң, бир дасторкон оокат болот экен. Ар түрдүү оокат болот экен. Ал ошол рызкынын берекеси экен ошол жерде. Ошонун ээси бар экен. Кубаш. Текенин башында эки мүйүзүнүн ортосунда келет экен. Анан келип туруп эле байланганың байланган, сүтүң сүт бол, майың мал бол, май бол десе эле ошентип калат экен. Ал жерде тамак толтур экен дептир. Кайчай? Ай, мен көрдүм, мен жалган айтып атсаң, жинди болду дейсиңби? Кемпир, кийин дептир. Жүр барайлы. Баягы чалапыла кийинип, кемпирин шаштырып, анан кийин баягы жерге барыштыр. Барса күн чыгып калган экен, эртеси күнү барса, баягы койлор оттогону, кой эчкилер кубаш ошол откозгону алып кетиптир. Кирсе үйдүн ичинде толтура тамак турат. Эт менен койрук илинип турат экен. Ай, ошону чын ошондой кылса болобу? Ошондой кылды өзү кубаш. Кана жасачы дептир. Ага чейин кемпир баягы эттен бир оокатты кесип, майдан бир оокатты кесип казанга салып оокат кылып атканда, чал отуруп алып баягы тамактардын баарын жептир. Баарын жеп, чалкалап жатып калыптыр, курсагы тампайып. Уф, кандай сонун дептир. Тамак бышканда, чал Абышка тамак бышты дегенде, шшт деп туруп кайра баягы дасторкон, боздун ичинде дасторкон кайра толтура тамак болуп калды. Абышка жей албай калыптыр. Кечинде баягы кубаш келиптир малын айдап. Кубаш болсо баягы эчкинин башынан түшүп, байлангыла, сүт болгула, май болгула дейт дагы сокунун ичине кирип жатып уктап калыптыр. Сокуну билесиңерби? Жыгачтан жасалган идиш бар, ошонун үстүнө буудай салып туруп, соку менен жанчып, ун кылат да, ошол ичи мындай көңдөй чукур болот, ошого кирип уктайт экен. Анан чал баягы жерде күндүк ошонун ичинде жүрө берет экен, жей берет экен. Чал семирип, казы байлап бир жол болбой калат экен. Кемпирин айтат экен: "Кубаш каякта уктайт? Эмне кыласың?" "Каякта уктайт? Жөн эле сурап атам.
соқунун ичине уктайт экен дептир. Кемпир анан кийин жат уктаганда чал барыптыр дагы балак деп коет, соқунун ичинен жанышкан жыгачты алып келип туруп, кубашты уктап аткан жерден чалыдай уруп, согуп, жалпайтып, укалап, күл кылып туруп асманга чачыйыптыр дагы, баягы кубаштын бүт үйүн, малынан бери кожоюн болуп калыптыр эл. Тойбойт да баягы тамакка, көзү тойбойт. Анан кийин баягы мен эми мына кожоюнмун дептир, мен бай болдум дептир, кемпирине айттыр. Эттен сал, майдан сал дептир. Бир кесим салган экен. Баарын сал дептир. Бир кесим салса эле тоеп атпайсың, ашчаны эмне кыласың деп. Эмчи мен айтканымды кылбайсың. Кемпирин сабап, этти алып туруп казанга ыргытканда, май менен кошо бүт жиптен үзүп алып эле ыргыткандачы, эт менен неме май казанга учуп кетип баратканда эле мынандай куюн болуп кетиптир дагы, куюн болуп туруп, үйдүн ичиндегилерди учуруп түндүктөн чыгарып, анан боз үйдүн өзүн учуруп, анан кийин баягы койлордун бардыгын учуруп, асманга учуруп чыгып кетип калыптыр. Чалдын калпагын да кошо учуруп кетип калыптыр. Калпагы жок, башы жыңал баш. Баягы өзүнүн ырысын өзү кыйып, суктугунан эмне болуптур? Ошончо барчылыктан кедей болуп, кайта өзүнүн үйүндө шүмшүп калып калыптыр. Жакшы жомок экен. Эмесе, бүгүн дагы мына ушундай жомок менен бүгүнкү жомогубузду аяктайбыз. Кайрадан жомоктон жолугушканга чейин сак саламатта болгула. Мен силерге дагы бир сонун жомокторду даярдап коём. Саламатта болгула.